Нарын областына караштуу Кочкор районунун Орток айылынын Абдыразак Жалпатеков атындагы 5-классынын окуучусу Эстебесова Альбина Эстебесова. Ак кеме повестиндеги адамдын жаратылышка тийгизген таасири. Кыргыздын карт тарыхына гана тиешелүү, мааниси терең, уламыш менен окуяларды билгичтик менен пайдаланып, ак кеме повестин жараткан. Повесттеги момун чалдын, кемпирдин, небересинин, орускулдун, кызы Бекейдин образы аркылуу адам тагдырындагы не бир апаат кыйынчылыктарды сүрөттөгөн. Жазуучунун кыраакылыгын, ишмердүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн биз анын чыгармаларынан байкай алабыз. Нургазынын балык болуп сүзүп кетиши, адам баласынын зулумдукка, арамдыкка, зордук-зомбулукка каршы күрөшкө чакырат. Ак кеме повести баштан аяк адамзатты жаратылышка аяр мамиле жасоого чакырат. Бул чыгармадагы дагы бир айтыла турган ой глобалдуу маселе. Элдик башааттарга кайрылуу, жаратылышты сактоо үчүн эң биринчи адамдын ыйманын сактоо маселеси курч коюлган. Албетте, чыгармадагы орускулдун образы жаратылышка тийгизген терс таасири. Орускул мыкаачылык менен буга аткандыгы үчүн, мүйүзүн кесип алгандыгы үчүн орускулга табият таарынып, аны балалуу болуу бактысына ажыратып койбодубу? Аттиң арман, бул дүйнө кайтар дүйнө экенин түшүнсөк гана, жаратылыштын да, табияттын бизге билбеген эбегейсиз бийик сырлары бар. Бул чыгарма биз бир көз караш менен, бир тарап менен караганда бизди эмнеге үйрөттү? Бизде адам баласын бул жалган дүйнөдөгү эч бир затка зыян келтирбөөнү, жаратылышты көздүн карагендей сактоону, адамдын айбээрсиз ыймандык, зоболсуз, бийик бойдон копууну үйрөткөн. Бирден бир чыгарма бул ак кеме. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы атанын орду, адам баласы табиятынан жакшы жаманды, адал арамды, ак караны тандоо мүмкүнчүлүгү менен жаратылгандыгы ырас эмеспи? Жогорудагы атын атап өткөн философиядагы этикалык категориялар, адам турмушундагы бетинбе-бет келген карама-каршылыктар Айтматовдун чыгармаларында ташка тамга баскандай көрүнүп тургандыгын тана албайбыз. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы атанын орду, адам баласы табиятынан жакшы жаманды, адал арамды, ак караны тандоо мүмкүнчүлүгү менен жаратылгандыгы ырас эмеспи? Жогорудагы атын атап өткөн философиядагы этикалык категориялар, адам турмушундагы бетинбе-бет келген карама-каршылыктар Айтматовдун чыгармаларында ташка тамга баскандай көрүнүп тургандыгын тана албайбыз. Адам баласынын өмүрүнүн акырына чейин коштолгон бул категориялардын күрөшү экөөнүн биринин жеңиши менен аяктаары да айныгыс аксиома. Ошондуктан Айтматовдун чыгармаларындагы атанын ролу перзенттердин эртеңкисине акыйкаттын жолуна түшүрүп, курлай ишенимдин, үмүтсүздүктүн, туңгуюктун жолуна чыгаруу болуп жүрбөсүн.